Бир жол площадьта митинг болуп атса, мотип барып калыптыр да. Мотип барып калса, сага окшоп камера менен тартып атса, крупный анан план анан деген билбейт окшойт да. Крупный планда түшкүсү келген окшойт. Камерадагы операторду карап мынтип атат. Жакыныраак туруптар, жакыныраак туруптар. Сен да мени жакыныраак кылып тарт. Мындай крупныйраак көрүнөйүн. Манайыңыздар 5 болсын. Ордол ош жергесинде келип, азыр Жамбыл акелер менен, Рахман агайлар менен туруп, бул кишилердин окуялары эсиме түшүп кетти. Жамбыл агайыбызга бир жолу Бишкекке барганда Ырысбек Жабиров деген режиссер экөөбүз жолугуп калып, учурашып калсак эле Жамбыл ака айтып калды, жүргүлө чай алып берейин деп калды анан. Мейли анан кирип, ошол жерде бир кафеге кирип калдык. Кирип биринчи, экинчи тамак ичип, анан тамак ичип бүткөндөн кийин Жамбыл ака официант чыкты, кел бери депчи. Анан официант келсе эле, чайыңар канча деди. Чайыңар канча десе, официант айтып калды, 10 сомдон десе. Анда да бир чайник чай алып кел, 20 сом. Булар дагы чай ичет болуш керек деп 20 сом төлөп коюп чыгып кетип атат анан. Жамбыл ака, сиз толук төлөбөйсүзбү бuyakta акчаларды десем, бизди карап айтат. Силерди мен чайга чакырбадым беле. Качан силерге тамак алып берем деди. Ошентип калган тамакты өзүбүз төлөп алып анан эске чыгып кеттик. Рахман агай бир жерге конокко барып калса, мен баягы конокко чакырып калсаңыздар айтып коеюн. Рахман агайды конокко чакырып калсаңыздар, эгер 50 грамм, 100 грамм агайым ичип аткан болсо, жанына жакын отурбагыла. Себеби Рахман агай кызып калган учур, бир өзүнүн бир баягы кызып эмесинен өтүп кеткен учурда агайда ушундай бир мүнөз бар, бир нерсени кармаса ошойдон кое бербей калат. Бир жерге конокко барып калыптыр. Конокко барып калып, отурган столун кармаган бойдон отуруп калыптыр, ошойдон кызып калган экен. Ошол бойдон эч ким ордунан тургуза албай коюшат. Жаткыралы десе, ордунан тургузса болбой эле столду кармап кошо ушинтире берген, айла жагына жерге төшөк салып туруп, отурган бойдон Рахман агай түртүп жаткырып, анын үстүнө төшөк жаап коюптур. Ошо менен Рахман агайыбыз таң аткыча отурган бойдон уктап чыгып кеткен. Ал эми бир жерге, дагы бир жерге конокко барып калса, Рахман агайыбыз эшикке чыгып келейин деп эшикке чыккан экен да, эшиктин алдында жакшынакай мындай теректер өсүп турган экен. Анан кичине кызып калганда агайыбыз барып бир теректи басып барып мынтип, бир теректи кучактап кармаган экен да, баягы өзүнүн моментине келип калган экен да, ошойдон теректи кучактаган бойдон анан уктап калат. Конок баягы эшикке конок да. Анан эшикке чыкса эле Рахман агай жок, барса эле теректи кучактап турат. Элдер ары тартып, бул кишиде ушундай мүнөз бар, тарткан сайын ого деп тырышып кармайт да. Ары тартып бери тасса да болбой тырышып кармай берген экен. Айласы кетти. Эмне кыларын билбейт, анан бирөөсү акылдуу болуптур да. Коем, айла жок, ушу теректи кесиш керек деп туруп, анан астынан кесип, үстүнөн кесип, анан Рахман агайды ошойдон теректи кучактатып алып келип, анан жаттырып коет. Таң аткандан кийин Рахман агай өзүнө келгенде эки жакты карап, мага эмне теректи карматып коесуңар деп коет. Абдылда агайым дагы Токтогул элдик театрында иштеген да. Анан бир күнү достор менен, теңтүштөр менен эс алып калалы, ушундай жаздын күнү экен. Эс алып Токтогулдун баягы чычкан капчыгай аябай сонда. Капчыгайга чычкан капчыгайына барып алып, бир койду алып барып союшуп, ошол жерден эт кылып жейбиз, шашлык кылып жейбиз деп ошол жерде отурсаң, анан тең туш тааныштар менен башканга. Анан Абдылда агайым бир өзү кыз менен таанышып калган бойын, бул жаш кезинде да, бир 25-30 жыл мурда болсо керек. Анан бир өзү көңүлүнө жаккан кыз бар окшойт. Жүрөккө свидание кылып келели деп анан жетелешип алып токойду аралап кетет да. Анан бир жерге барса, бир мындай ыңгайлуу болгон, боз үйдөй болуп өскөн бир эме бар экен, бак бар экен. Анан ошонун ичине баягы кызды жетелеп алып ичине кирип барса эле, өзүнүн бир тууган байкеси дагы бир кыз менен бирдекени жайып алып, ошол жерде бирдеке жеп отурушкан экен да. Анан эштен кирип барса эле анын байкеси отуруптур да. Эмне деп айтарын билбей. Ой, салам алейкум. Биз бияка ушул достор менен келип, эс алганы келдик эле, анан эт бышырыш керек болуп, отун тергени келип калдык дептир да, сөз таппай калчы. Отун тергени келип калдык десе, тиги байкеси. Түшүндүм. Отура бергиле, биз деле отун терип жүрөбүз деп.
Маанай 5 программасында маанайыңыздар 5 болсын. Bir günü kүйөөсү аялына келип айтат дейт. Жумушка шашып атам, кара костюмду алып чык десе аялы. Кара костюм кирдеп калыптыр, анан кийин жууп койсом кичирейип калгандан ийниме берип койбодумбу дептир да. Эми аял заты шылтоо менен кайын журтуна ташый берет ба. Көк костюмду алып чык десе, аны да жууп коюп, аны да кичирейип калып, аны да ийниме берип койдум десе күйөөсү чини келип. Анда мени да жууп сиңдиңе берип кой деген экен. Маанайыңыздар 5 болсын. Анан bir günü достор менен, теңчүтар менен эс алып калалы, ушундай жаздын күнү экен. Эс алып Токтогулдун баягы чычкан капчыгай аябай сонунда. Капчыгайга чычкан капчыгайына барып алып, bir койду алып барып союшуп, ошол жерден анан эт кылып жейбиз, шашлык кылып жейбиз деп ошол жерде отурсаң, анан тең туш тааныштар менен башкан го. Анан Абдулла агайым bir өзү кыз менен таанышып калган боюн, бул жаш кезинде да, bir 25-30 жыл мурда болсо керек. Анан bir өзү көңүлүнө жаккан кыз бар окшойт. Жүрөккө свидание кылып келели деп анан жетелешип алып токойду аралап кетет да. Анан bir жерге барса bir мындай ыңгайлуу болгон, боз үйдөй болуп өскөн bir эме бар экен, бак бар экен. Анан ошонун ичине баягы кызды жетелеп алып ичине кирип барса эле өзүнүн bir тууган байкеси дагы bir кыз менен бирде келип bir жол площадьта митинг болуп атса, мотип барып калыптыр да. Мотип барып калса, сага окшоп камера менен тартып атса, крупный анан план анан деген билбейт окшойт да. Крупный планда түшкүсү келген окшойт. Камерадагы операторду карап мынтип атат. Эй, жакыныраак туруптар, жакыныраак туруптар. Сен да мени жакыныраак кылып тарт. Мындай крупныйраак көрүнөйүн. Маанайыңыздар 5 болсын. Ордол ош жергесинде келип, азыр Жамбыл акелер менен, Рахман агайлар менен туруп, бул кишилердин окуялары эсиме түшүп кетти. Жамбыл агайыбызга bir жолу Бишкекке барганда Ырысбек Жабиров деген режиссер экөөбүз жолугуп калып, учурашып калсак эле Жамбыл ака айтып калды, жүргүлө чай алып берейин деп калды. Анан мейли деп анан кирип, ошол жерде bir кафеге кирип калдык. Кирип биринчи, экинчи тамак ичип, анан тамак ичип бүткөндөн эле Жамбыл ака официант чыкты, кел бери депчи. Анан официант келсе эле, чайыңар канча деди. Чайыңар канча десе, официант айтып калды, 10 сомдон десе. Анда да bir чайник чай алып кел, 20 сом, булар дагы чай ичет болуш керек деп 20 сом төлөп коюп чыгып кетип атат. Анан Жамбыл ака, сиз толук төлөбөйсүзбү бuyakta акчаларды десем, бизди карап айтат, силерди мен чайга чакырбадым беле, качан силерге тамак алып берем деди. Ошентип калган тамакты өзүбүз төлөп алып анан эске чыгып кетип калдык. Рахман агай bir жерге конокко барып калса, теректер өсүп турган экен. Анан кичине кызып калган да агайыбыз барып bir теректи басып барып мынтип bir теректи кучактап кармаган экен да, баягы өзүнүн моментине келип калган экен да, ошойдон теректи кучактаган бойдон анан уктап калат. Конок баягы эшикке конок да. Анан эшикке чыкса эле Рахман агай жок, барса эле теректи кучактап турат. Элдер ары тартып, бул кишиде ушундай мүнөз бар, тарткан сайын ого деп тырышып кармайт да. Ары тартып бери тартса да болбой тырышып кармай берген экен. Айласы кеттир. Эмне кыларын билбейт, анан бирөөсү акылдуу болуптур да. Коем, айла жок, ушу теректи кесиш керек деп туруп, анан астынан кесип, үстүнөн кесип, анан Рахман агайды ошойдон теректи кучактатып алып келип, анан жаттырып коет. Таң аткандан кийин Рахман агай өзүнө келгенде эки жакты карап, мага эмне теректи карматып коесуңар деп коет. Абдулла агайым дагы Токтогул элдик театрында иштеген да. Мен баягы конокко чакырып калсаңыздар айтып коеюн, Рахман агайды конокко чакырып калсаңыздар, эгер 50 грамм, 100 грамм агайым ичип аткан болсо, жанына жакын отурбагыла. Себеби Рахман агай кызып калган учур, bir өзүнүн bir баягы кызып эмесинен өтүп кеткен учурда агайда ушундай bir мүнөз бар, bir нерсени кармаса ошойдон кой бербей калат. Bir жерге конокко барып калыптыр. Конокко барып калып, отурган столун кармаган бойдон отуруп калыптыр, ошойдон кызып калган экен. Ошол бойдон эч ким ордунан тургуза албай коюшат. Жаткыралы десе, ордунан тургузса болбой эле столду кармап кошо ушинтире берген, айла жагына жерге төшөк салып туруп,
Отырган бойдон Рахман агай түртүп жаткырып, анын үстүнө төшөк жаап коюптур. Ошо менен Рахман агайыбыз таң аткыча отырган бойдон уктап чыгып кеткен. Ал эми бир жерге конокко барып калса, Рахман агайыбыз эшикке чыгып келейин деп эшикке чыккан экен да, эшиктин алдына жакшынакай мындай